200'gө жакын оор операцияны Кыргызстанда медицина чыгарып, киши болбойт деп чыгарып койгон адамдарды биз мамлекетибизден, мекенибизден ошо өнүккөн өлкөгө алып барып, жакшыртып, алар балдарын каршында аман эсен алып келип койдук. Бүгүн алар сүйүнүчтөр жашап жатат. Жигит болуп, эркек болуп, үйгө кирип, аял болуп жүрөт биздин кыздарыбыз. Бир эмес 10 семьяны багып. Мен жегенде бул жакта дагы бир тууганым карап турат. Ошол дагы жесин деп, бир 1/10 бөлүгүн болсо дагы биз берип атабыз. Иштеген жерибиз эле ТЦ Москва болуп, анан Садовод болуп бөлүнбөсөк, баарыбыз эле бирге келгенде кыргызымдын кымчабел, Алатонун кымыз чыттанган, кыргызымдын чучук чыттанган, суп-сулуу, жара көр, айчүрөк болгон сулуу кыргыз кыздарыбыз баарыбыз. Чет жерде ырыскы таап жашап иштеп жүргөн мекендештерибиз арбын. Алардын көпчүлүгү Орусиянын бир нече шаарларында, анын ичинде Москвада көп. Кайрымды бол фондунун жетекчиси Азамат Байматов бул ирет Москва шаарына барып, бир нече жылдан бери кайрымдуулук иштерде билектүрө жардамдашып, колдон келген жардамын аябаган кыргыздын кыздарына алгачкы ирет жолугуп, алардын буга чейинки жасаган ополтоодой кайрымдуулук иштери үчүн ыраазычылык баракчаларын тапшырып келди. Кыйын кезде бири-бирин таштабаган кыргыздай улут дээрлик жок десе болсо керек. Өздөрү чет жерде иштеп нан таап жүрсө да башка жардамга муктаж бир туугандарыбызды таштап койбой, жардам колун сунуп келе жаткан жалпы мекендештерибизге ыраазычылык. Ардактуу кадырлуу айымдар, барыңыздардын келе жаткан 8 март майрамыңызды менен куттуктап, дагы бир жолу майрамды кеченде дагы бир дергелди кол чабып ачык деп жарыялап койгонго уруксат этиңиздер. Анан албетте бүгүн өзгөчө күндө 5 март Акалпак күнүндө ушундай айымдар жолугуп, өзгөчө бөтөн эл, бөтөн жерде кыргыздарга болбосо ар бир инсандарга өз жардамын аянбастан, күнү-түнү уктабастан эмгектенип, ушунча эмгектин аркасында сыйлык, эмгектин аркасында жакшы бакыт, жакшы сөз, жакшы таң турат дейт. Ошон үчүн кылган эмгегиңиздерге дагы бир жолу таазим, апалар, эжекелер, айымдар бар болуңуздар. Ишиңиздер ийгиликтүү болсун. Мен бүгүнкү майрамды кечени ачып берүү үчүн атайын мекенибиз Кыргызстандан ат артып, жол артып келген Азамат Байматов агабызды бул жака чакырайын. Фонддун жетекчиси келиңиз ага бир кол салып болсун. Азамат ага, кандайсыз? Маанайыңыз жакшыбы? Москвага кош келипсиз. Москва менен Кыргызстандын айырмасы жок. Кудайга шүгүр, кыргыздар көппүз. Ошентип, кыргыздарга бири-бирибизге көмөк көргөзүп, мына бүгүн көрүп атасыз. Анда келиңиздер, орындыктан орун алалы кыздар. Кыздар орун алалы. Кыздар келиңиздер, орун алалы. Биздин фонддун жетекчиси сөз кезеги Азамат Байматов агабызга берели. Келиңиз ага. Assalamu alaikum. Саламатсыздарбы, урматтуу бир туугандар, бул жерде отурган агалар, мекендештер, бүгүнкү эң негизги, эң керемет сонун майрам менен куттуктайм баарыңыздарды. Анткени өзгөчө майрам, башыбыздагы ушу кийип жүргөн калпагыбыз дайыма ушу бийикте болсун, башыбыздан түшпөй. Негизи дүйнөдө канчалаган улуттар бар, бирок ошол улуттардын ичинде биз кыргызбыз деп кылымга артып келген кыргыздын урпактары биз жашап келебиз. Бирок ошончо канчалаган улуттар колунда желбиреген туусу жок, мекени жок жүргөндөр деп сиздер жакшы билесиздер. Бирок ошолордун катарында биз улут болуп, колубузда желбиреген желегибиз бар. Кудай буйруса, дүйнө эли кызыккан, суктана турган ажайып кооз биздин сонун мекенибиз бар. Кудай буйруса, андыктан ошол мекендин ичинде ынтымак менен, биримдик менен бүгүнкү күндө жакшы жашоону жашаштын аракетин кылып келебиз. Анан бул жерде отурган эжекелерим, сиздердин дагы келе жаткан 8 март майрамыңыздар менен бүгүнкү күндө ошол кайрымдуу бол деп коомдук фонд негиздеп, ошо кыргыз журттун арасында 2016 жылдан бери бул фонд өзүнүн кызматын кылып келет.
Бирок ал кызмат бир гана Кудай ыраазылыгы үчүн. Биздин Кайрымдуу Болуу фонд тууралуу да кыскача сиздерге айтып коеюн маалымат катары. Бул фонд эненин негизги мээнетин даңазалап, ошол өмүр менен өлүмдүн алдында бизди энелер жарык дүйнөгө алып келген. Төрөгөн сиздерсиздер. Эгер сиздерге окшогон эне болбогондо биз бул жарык аламга келбейт элек, минтип туруп алып сүйлөй албайт элек. Бизди ушундай кыйынчылыкта төрөдүңүздөр. Чоңойттуңар. Биз сүйлөгөндү билбейт элек, сүйлөгөндү үйрөттүңөр. Басканды билбейт элек, бирок басканды үйрөттүңөр. Биз сиздерден башка эч ким жок эле жаныбызда. Досторубуз жок эле, классташтары жок эле, келинчегибиз жок, бала чакабыз жок, эч ким жок. Биз жалгыз силердин эле кучагыңарда болчу. Бирок ошонун баарын жашынакай тарбияңарды берип, эмне деген мээнет менен күндүр түндүр 24 саат биздин айланабызда болуп чоңойтуп, эрезеге жеткиздиңер. Ошол эненин, ошол бейиш эне таман астында деп Пайгамбар алейхиссалам дагы бекеринен белгилеген эмес. Ошон үчүн Пайгамбар алейхиссалам эненин бейиш эне таман астында дептир. Эмне үчүн ал инсан бейиш ата таман астында деген эмес. Себеби балдар үчүн мээнетти эне көп кылат экендигин ошол жараткандын элчиси дагы муну белгилеп кеткен. Ал ислам мыйзамы мына бүгүнкү күндө 14 кылымдан бери өзүнүн өкүмүн сүрүп келет. Бирок ошол энени тандоону туура көрдүм. Мен дагы ошол фондду негиздеп жатып, фонддун негиздөөчүсү, жетекчиси катары мен сыймыктанам ушул апаларыбыз менен. Чанан ошон үчүн биз Кыргызстанда ошо майып балдары бар, энелер бар, үй жайы жок, кыйналган апалар бар. Мына ошол апаларга биз көңүл бурбасак ким көңүл бурат деген жакшы ниетти камтынып, апаларыбыздын батасын алайын деген ниетте ушул фонд негизделген 2016 жылы. Бирок бул фонддун башка фонддордон өзгөчөлүгү башка улуттан жардам албай, арабтардан, түрктөрдөн, кытайлардан, орустардан дегеле башка улуттан жардам албай, Кыргыздын патриот уул кыздары келгиле, биз ушул иштерди кыла алабыз, кылайлы деген чакырыкты чакырып, апабызларыбызды үйлүү кылып коелу деген чакырыгыбыз, бир чакырыгыбыз. Сиздерге окшогон мынакей отурасыздар. Канча жакшы иштер билгебиз. Сиздерди мен көрө эле келем, бүгүн келип сиздер менен жүзмө-жүз көрүшүп атканыма кубанычтамын, чындыгында. Себеби жүзмө-жүз көрүшпөй жатып биз канча үй салдык. Биз ушул 6 жыл аралыгында биз 29 үй салдык. 29 энени биз кубандырдык. Караңыздарчы кандай сонун. 29 үйгө канчалаган каражат кетти. Канчалаган эмгек, мээнет кетти. Бирок ошонун бардыгы Кудайдан кайтчу жолдору бар. Апаларыбыз бүгүн силер мына мекенден четте жүрүп, кыйналып, кысталып, мына ушул иштеп, ырыскыта, бирок Кудайдын берген ырыскысынан бөлүшкөндү билгендигиңерден өзүңөрдүн жекеле жашооңордо эмес, башка да мына кыйналган мекендештердин жашоосун өзгөртүүгө чоң салымыңар чоң. Ал үчүн ошо мен дагы бүгүн мына 3 күнгө сапарымда келип, сиздерге Кыргызстандагы ошол үйлүү болуп, сүйүнүчтө отурган энелердин, ошол эле Кыргызстанда мына 200гө жакын оор операцияларга катыштык. Сиздер муну жакшы билесиздер. Эмне деген өмүр менен өлүмдүн алдында ушунчалык төшөктөн, он тоткон оорудан тура албай жаткан мекендештерди сиздердин сунган колуңуздар аларды ошол төшөктөн тургузду бүгүнкү күндө. 200гө жакын оор операция мына Кыргызстанда медицина чыгарып, киши болбойт деп чыгарып койгон адамдарды биз мамлекетибизден, мекенибизден ошо өнүккөн өлкөгө алып барып, жакшыртып, алар балдарын каршында аман эсен алып келип койдук. Бүгүн алар сүйүнүчтө жашап жатат. Мына ошондой кыйынчылыкта турган адамдардын сиздерге мен бүгүн саламын ала келдим. Ошолордун рахматын ала келдим. Ошон үчүн сүйүнүч менен келдим сиздергечи, мындай кубанычты бөлүшөйүн деп. Ошон үчүн Кудай буйруса анан эң негизгиси мына баарыңыздарга терең ыраазычылык. Айпери менен алгач таанышып, Айпери ушундай күндү дагы мына уюштурганыңыздарга рахмат. Ушинтип жолукканыма аябай чындап чын жүрөгүмөн кубанычтамын. Анткени биздин бүгүнкү ар бир кадамдарыбыз бул эртеңки мындай өзүбүздүн бүгүнкү бул дүйнө акыреттеги жакшы жашоону эңсеп жатабыз. Өзүбүз жакшылыкты каалап атабыз. Мына анын ичинде мен өзүм баш болуп, бирок жакшылыкты жөн эле Кудайдан сурай бербей,
жакшылык кылып коюп Кудайдан ошону сурап атабыз. Жакшылык жакшылыкты чакырат экен. Жамандык жамандыкты чакырат экен. Ошон үчүн баарыңыздардын ушул жан дүйнөбүздө жакшылык жашаган адамдар бүгүн мынтип биригип отурабыз. Баарыңыздарга терең ыраазычылык, алдыда да жакшы сөздөр болот. Кудай буйруса. Баарыңыздарга рахмат. Дагы бир жолу майрамыңыздар менен. Рахмат. Бар болуңуз. Ошол биздин Кайрымдуу фонддун негиздөөчүсү, жетекчиси Азамат Байматовго кош келипсиз дагы бир жолу. Анан мен сиздин атыңызды тукканда ага ушунчалык азырдан экинчи жолу сүйүнтөм. Себеби Азамат Байматов деген кыргыздын футболун өнүктүргөн футболист бар. Анан Азамат Байматов деген ушундай фондду өнүктүргөн дагы бир инсанга бир кол чабуулар болсун туугандар. Ишин ушул жерде биз торговый центр Москва жана саудалык коому мыкты, мен дайым айтам да, кыргызымдын мыкты, арузат, ушундай курманжандат кыздарым бар деп, потому что анткени ушул эшикке чыгып жигит болуп, эркек болуп, үйгө кирип, аял болуп жүрөт биздин кыздарыбыз. Бирибиз ондон семьяны багып, анан кийин да жөн жүрбөстөн ошо Кыргызстанда жаткан эмне деген мөбөктөргө, эмне деген ушул бир адам болсо да өмүрүн алып калышы деп колубуздан келген жардамыбызды аябай келебиз. Ошондой мыкты, мен сыймыктана турган менин кыргызымдын мыкты кымыз жыттан кылакы ошо кыздарыбыз бар да, өзүбүздүнчү. Ушундай эр азаматты төрөп, элдин уулу кылган ата энеңизге таазим. Азаматты азамат кылган дагы, ушундай элге кошкон дагы ошол ата энеңиз. Рахмат. Анан ошондой эле урматтуу мына бүгүнкү торговый центр Москванын садоводдун кыздары, эмне ар бир үйдө проблема жокпу? Баарыбызда проблема бар. Бирок ошол проблеманы, үй бүлөлүк проблеманы артка коюп, ушул элдин жок дегенде салымы ооругандар көп. Ушундай кайрымдуулук кылалы дегенде, биринчиден ушул алтын кыздар эч кандай, эч кабагым дебестен ушундай кайрымдуулук кылып келе жатасыздар. Сиздерге чоң ыраазычылык. Кудайым сиздерге миңди берсин. Мен жегенде бул жакта дагы бир тууган карап турат. Ошол дагы жесин деп, бир 1/1 бөлүгүн болсо дагы биз берип атабыз. Кыргызымда илгертен калган сөз бар. Бир мейизди 40 адам бөлүп жеген дегенде, мен ушунчалык сыймыктанам кыргыз элиме. Ушул кыргызымдын кыздары чындыгында ушул торговый центрде иштейбиз. Эки рынок бар, торговый центр Москва, бул жакта торговый комплекс садовод. Ар бир торговый центрде бир нечеден группалар бар. Ар бир группада 300дөн 400дөн кыздар бар. Кыз келиндер бар. Бул жерде жалгыз гана ушул жерге келип отурган кыздар эмес. Ар бир иштеп турган кыздар, ар биринин кошкон салымы чоң. Баарыбыз баягы көптүкүчө көл болуп, ошолордун негиздөөчүсү болуп, ошолордун аксакалы болуп, улусу болуп, жол башчысы болуп биз келип отурабыз. Саламатсызбы, Азамат байке? Мен сизди только телефондон, ютубдан эле көрүп жүргөм да. Анан бүгүн сизди живой көрүп, у меня так ичим тим эле толкунданып жатат. Я не думала, что сизден ушундай аура будет исходить. Ушинтип бүгүнкү кече вот баардыгы тынч отурат и все слушают вас, да. Вот сиз ушинтип өзүңүздүн нуруңузду ушул кыргыз элине таратып жүргөнүңүзгө чоң рахмат. Кыздар колубуздан келген жардамыбызды аябай берип жүрө берелик. Алыс жакта жүрсөк дагы дайыма биргеликте, ынтымакта, Кудай сактасын, жакшылыктар эле болуп, кол үзбөй жардамыбызды берип келелик. Кыргызымдын ушул макалы бар, ырысалды ынтымак дейт. Улуу болобузбу, кичүү болобузбу, ушинтип бири-бирибизди заттап, ушундай жакшы, кайрымдуу садака иштерин, сооп иштерин жакшы мындай 3 жылдан бери жүргүзүп жүрөбүз. Бул жерде эми иштеген жерибиз эле ТЦ Москва болуп, анан садовод болуп бөлүнбөсөк, баарыбыз эле бирге келгенде кыргызымдын кымча бел, Алатонун кымыз чыттанган, кыргызымдын чучук чыттанган, суп-сулуу, жаракөр, айчүрөк болгон сулуу кыргыз кыздарыбыз барыбыз. Азамат байке, ак калпак кийген башыңыз аман болсун. Дайыма элим үчүн кызматта жүрө бериңиз, ден соолукта болуңуз. Жана Азамат Байматов, биздин сизге арзыбаган белебиз бар болчу, майрамга карата. Тапшырып койгола,
баарыңыздарга чоң рахмат. Пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи ва салламга bir kişi gelip aytıptır. Men deydi kimge жақшылық кылайын. Мындайча айтканда кимди дагы жакшыраак көрөйүн депчи. Пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям биринчи энеңе дептир. Кайра жана киши кайра сурайт. Кимге жакшы кылайын десе, кайра деле Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям энеңе дейт экен. Үчүнчү кез жана киши анан кимге кылайын десе, үчүнчү кез дагы анан энеңе дейт экен да. Ошондуктан дагы сурайт. Андан кийин кимге кылайын? О, элчибиз десе, биринчи энеңе, андан кийин атаңа, эгер сенин мүмкүнчүлүгүң болсо, эн жакындарыңа жакшы мамиле кылгын дейт да. Ушул жерде биз торговый центрде бирибиз Оштон, бирибиз Көлдөн, бирибиз түндүк түштүк деп коеюн. Ошончо биримдигибиз Кудайга шүкүр, ага атат биздин каныбызда кыргыз каны. Ар дайым бир болойлу, чоң рахмат эжелер, ушунчалык бизди сыйлап, ар дайым бизди колдоп келип атасыңар. Аллахым ушунчалык күндү насип кылыптыр, ушул күндү жашап атабыз. Көп айта турган сөздөрүм бар, бирок чоң рахмат. Алла разы болсун. Сиздерге да ийгилик. Кудайым биздин Кыргызстандын желегин желбиреткен эр жигиттерден болуп, ошол берекелүү, ыймандуу, акылдуу, ата-энесине күйүмдүү, салиха, ушундай динди ташыган, пайгамбардын үммөтүнө татыктуу болгон, хафиза, салиха, такыба айымдардан болгону Кудай кааласа баардыгыбызды насип этсин. Ошондой балдарды тарбия кылайлы. Ата-энелерибиз аман болсун. Чоң рахмат. Ыраазычылык каттарды дагы берип коюуну туура көрүп атам. Кудай буйруса, эжекелер, бунун баардыгы мындай жүрөктөн чыккан ыраазычылык, жүрөктүн түпкүрүнөн. Анткени бул ыраазычылык жөн эле менин кичинекей колум менен берилип койгон эмес. Муну ыраазычылыкты сиздер түшүнүңүздөр, эжекелер, карындаштар. Мына бул ыраазычылык дегенчи ошол көзү көрбөй азиз болуп, жарыктыкты көрө албай аткан сиздин мекендештериңиздердин ошол ден соолугуна сиздер чогулткан акча, элдин чогулткан акчасы анын ден соолугун көрбөй турган көзүн көрүп, анан ошондой төшөктө тура албай, баса албай жаткан, онтоп аткан адамдардын видеосун сиздер көрүп келесиздер. Ошолордун ыраазычылыгы бул менин эле эмес, фонддун эле эмес. Мына калктын аярлуу катмарына көрсөткөн кайрымдуулугу жана куландуулугу үчүн Жээнкулова урулган деген. Сүрөткө чөйлө келиңиздер. Жана ушундай эле ыраазычылык кат Кубатова Айсулуу Кубатовнага ыйгарылат. Кол чабуулар. Жана ошондой эле ыраазычылык кат Жалилова Тыялкан Ашимовнага ыйгарылат. Кол чабуулар. Жана ушундай эле ыраазычылык кат Темирбаева Гүлмира Жолчиевнага сыйланат. Жана ушундай эле ыраазычылык кат Турдалиева Нурзат Жылдызбековна сыйланат. Жана ушундай эле ыраазычылык кат Мусаева Айпере Манасовна сыйланат. Жана ушундай эле ыраазычылык кат Иманалиева Гүлбарчын Токоновна сыйланат. Жана ушундай эле ыраазычылык кат Аманкулова Мунаргүл Султанбековна сыйланат.
Жана ошондой эле ыраазычылыкка Ысакова Айтбө Садык Бакасовна сыйланат. Жана ошондой эле ыраазычылыкка Садиева Мира Токтомаматовна сыйланат. Жана ошондой эле ыраазычылыкка Окуева Диана сыйланат. Жана ошондой эле ыраазычылыкка Маматсаева Асия Маматкаримовна сыйланат. Ошондой эле ыраазычылыкка Анарбаева Гүлшан Аманбаевна сыйланат. Ошондой эле ыраазычылыкка Абылкасым кызы Бегимай. Ошондой эле ыраазычылыкка Садыкова Клара Хаматовна сыйланат. Ошондой эле ыраазычылыкка Жаназакова Гүлбана Эркиновна сыйланат. Ошондой эле ыраазычылыкка Абдурахманова Асель Алмазовна сыйланат. Ошондой эле ыраазычылыкка Садиева Мир Токтомаматовна сыйланат. Ошондой эле ыраазычылыкка Кадырова Айлита Исаковна сыйланат. Ошондой эле ыраазычылыкка Абдыкадырова Айнура Азатовна сыйланат. Ошондой эле ыраазычылыкка Тажмурза кызы Мафтунай кызыбыз сыйланат. Келиңиздер. Мафтунай кызыбыз келиңиз. Омарали кызы Нурзат сыйланат. Ошондой эле ыраазычылык атымен. Алибаева Белла Сатыбалдиевна